Бул Бишкек шаарындагы 1-Май районуна караштуу номер 54-орто мектеби. Мектепте жалпы 2000ге жакын окуучу билим алса, 78 мугалим эмгектенет. Айсулуу Кеңеш кызы бул билим берүү мекемесинде биология сабагынан мугалим. Каарманыбызга мамлекет тарабынан акысыз ноутбук берилген. Анын айтымында атайын программаланган аппарат мугалимдердин ишин жеңилдетип, сабакка даярданууга, керектүү материалдарды топтоого жана окуучулар үчүн кызыктуу сабактарды уюштурууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн мутацияны канчага бөлүп келет балдар? 2ге бөлгөнбүз. Кандай бул? Негизи биз буга чейин ноутбугу жок, мындай экрандар менен сабак өтүп келчүк да. Анан ошо быйыл ушу ноутбук берилип бизге Агартуу министрлигинин алтын казык ноутбугу ушу мугалимдерге бир топ эле жеңилдигин берип атат десем болот. Биздин окуучуларыбызга дагы ушу оң жактарын мындай айта алам. Биздин мисалы үчүн мен биология сабагынан бергенге биздин слайдтар, презентациялар, пландар, күнүмдүк жазган иштерибиз бир топ эле кыскарды десек болот. Анткени биз буга чейин твердый варианттын кагаз түрүндө жазып келгенбиз. Ошол убакытты наоборот биздин окуучуларга арнасак болот дейм да. Анткени деген бул алтын казык ноутбуктун ичинде презентациялар аябай кызыктуу, пландарыбыз, слайдтар, презентациялар ушуларыбыз даяр да. Ушуларды колдонуп кичине мугалимдерге өтө жеңилдигин берип атат. Ноутбуктарга атайын санариптик платформа орнотулган. Анын жардамы менен мугалимдер сабактын темасын даяр план боюнча карап чыгып, окуучуларга жеткиликтүү окутуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Так, бир сыйра эсибизге салдык. Эми жазабыз. Клетка деп. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги 2025-2026 окуу жылынан тартып өлкөнүн мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында электрондук күндөлүк автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке киргизди. Аталган программаны ишке киргизүүнүн негизги максаты маалыматты сактоо процесстерин автоматташтыруу аркылуу билим берүү процессин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатып, ошондой эле кагаз түрүндөгү документ жүгүртүүнү кыскартуу болуп саналат. Ал эми агартуучулар жаңыдан гана ишке кирген электрондук күндөлүктү колдонуунун негизги артыкчылыктары тууралуу айтып берди. Күндөлүктүн артыкчылыктары мурунку жылдары күндөлүк деген менен иштедик эле, эми быйыл күндөлүк дегенге өттүк. Бул күндөлүктүн артыкчылыктары ар бир баланын өздүк делосунан бери ага коюлган баалары, баланын күндөлүк сабакка келгени, келбей калганы бардыгы күндөлүк аркылуу мугалимге дагы, ата энеге дагы маалым болуп турат экен. Бул күндөлүктүн кириши мугалимдер үчүн абдан жеңилдик, жакшы экен. Күнүнкү сабак, күнүнкү баланын жооп берген баасы бардыгы күндөлүк аркылуу белгилүү болуп турат. Ата энелер үчүн дагы, биз үчүн дагы. Мурунку күндөлүгүбүздө болсо, балдардын өздүк делолору эмес, анда деле ушундай баа коюлуп, ата энелер менен байланыш болуп турчу. Бирок күндөлүктө балдар үчүн, бала эмес ата эненин данныйлары дагы бардыгы күндөлүктө белгилүү болуп турат. Ошо күндөлүк аркылуу эле баланын ата энесин, жашаган жерин, баланын баасы, баланын сабакка катышуусун баарын билип турган болот. Жогоруда белгилегендей, аталган мектепте жалпы 2000ге жакын окуучу билим алса, 78 мугалим эмгектенет. Аталган мектептин жаңы корпусу август айында пайдаланууга берилип, окуучулар жана мугалимдер үчүн заманбап шарттар түзүлдү. Бизде жалпы 1905 окуучу окуйт. Өзүңүздөр көргөндөй бул жаңы корпус быйыл август айында 100 мектеп онлайн ачылды. Ошол онлайн ачылган 100 мектептин бири биз аябай жогорку жака президентибизге ачылык айткыбыз келет. Жалпы коллективдин жана ата энелердин атынан. Эски мектеп алдагы жашынакай иштеп атат. Бул жаңы корпуста жогорку класстар келип окуп. Мектеп директорунун айтымында электрондук күндөлүк ачыктыкты жогорулатып, мектеп окуучулары жана алардын ата энелеринин өз ара аракеттенүүсүн жакшыртып, окуу процессин жеңилдетип, колдонууга ыңгайлуу экенин белгилейт. Мындан сырткары аталган мектептин мугалимдерине алтын казык программасынын алкагында ноутбуктар берилгенин билдирди. 54 мектеп август айына 2025 жылдын август айынан баштап эле күндөлүккө өткөнбүз. Бул күндөлүктүн ыңгайлуу жагы көп экен да. Башында күндөлүк деп түшүнбөгөн нерсе адамдын жан дүйнөсүнө сөзсүз түрдө дүрбөлөң алып келет го. Бирок акырындан иштеп баштаганда эле түшүндүк, баардыгын электрондук түрдө киргизип алсак эле
Анан кийин мугалим алмашып кетсе деле ошол эле маалымат кала берет экен, эч ким кайра жазбайт экен. Мугалимдерге дагы, администрацияга дагы жумушту бир топ жеңилдетип койгонун биз байкадык. Агартуу министрлиги тарабынан бизде электрондук иш мектептин мугалимдерине 23 мугалимге, жалпы 78 мугалим, 23 мугалимге ноутбук берилди. Ноутбукту алган мугалимдер дагы жумушу жеңилдеп калды. Ичинде сабакка керектүү презентациялар, даяр презентациялар бар экен. Анан бардык жумушубузду ноутбукка жүктөп атабыз. Ар биринин өзүнүн персональный ноутбугу болуп калды да, бири-биринен сурабайт, бири-биринен күтпөйт, компьютерде иштейбиз деп. Ал дагы бир топ ыңгайлуулукту жаратты. Электрондук күндөлүк бул билим берүү тармагындагы санариптик башкарууга толук өтүү жолундагы маанилүү кадам болуп саналат. Белгилей кетсек, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан электрондук күндөлүк окуучулар жана алардын ата-энелери мектептер үчүн акысыз болот. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы.